Ушак кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 5 сентябрь күнгө бейшемби ЛТР каналында маданият жаңылыктары. Студияда сиздер менен Аида Шекенова. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. Ал эми маданий баалуулуктар улут менен бирге жашай турган көнүрбөс салттуу баяндар мурасы. Ушул өңүттө болуп аткан маалыматтар тууралуу учкай баяндап өтсөм. Түрксой эл аралык уюмуна 10 жыл. Комуз менен жашаган Токтогулдун кербези. Баарыбыз кыргызча сүйлөйбүз. Ар улуттун өзүнө таандык маданияты бар. Мына ошол мурастарды даңазалап келаткандардын бири Түрксой эл аралык уюму. Маданий, тарыхый, улуттук баалуулуктарды дүйнө элине таанытууда зор салым кошуп келаткан уюмдун иштери кыргыз элине да кызмат өтөп атат. Түрксойдун 10 жылдык мааракесине арналган салтанат учурунан Нурбек Боркошов маалымат берет. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы. Алты өлкөдөн келген жаш таланттар, Борбор кала тургундары жана конокторун, арасында чет өлкөлүктөр дагы бар. 1 саат бою түрк элдеринин музыкасына суктандырды. Ар улут менен өлкө жаштарынын таланттарынан куралган оркестр буга чейин Казакстандын Түркстан, Тараз жана Шымкент шаарларында болушкан. Эми болсо мынтип гастролдук сапарын Кыргызстанда улантып жатышат. Түрк тилдүү элдерди албетте эң алгач алардын тили, анан мынтип маданияты бириктирип турат эмеспи? Ал эми музыканын тили же чеги болбошун эске алсак, оркестр бир элдей сезилет экен. Benim Kırgız bауырларым, ben bugün geçte öte kuvанычтымын. Sizlerмен birge осындай жаш, талантты, dünya belli bir orkestrde birlikte tındamak. Onlarda siz siyahtı öte kızу şapalaklarımız ben hürmettegeniz için çok minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Konsertin başında aytıp geldi. Bu bizim konsertimiz, bu ülkün turnemiz, Türk Keneşi, Türk Konseyi diyoruz. 10 жылдығына арналған. Bir сөздің алдында осыны беріп қойын, сөзің одан да жақсы болсын. Урматтуу коноктор, урматтуу элчилер, урматтуу өнөр көрөрмандары, Мен Түрксойдун бүгүн абдан бир чоң, сонун, керемет белеги бишкектиктерге, анан мен ойлойм кыргызстандыктарга болду деп. Экинчиден келген конокторубуздун баардыгыңыздарга кош келдиңиздер демекчибиз Кыргызстанга.
Түрксой уюмунун жаш камералык оркестры алгачкы тушоо кесүү концертин мындан 9 жыл мурда Түркиянын Стамбул жана Анкара шаарларында койгон экен. Андан соң уюмга кирген баардык өлкөлөргө гастролдорго чыгып, акыркы жылдары ал жакшы саамалыкка айланды. Түрк тилдүү өлкөлөрдөн сырткары оркестр 60тан ашуун мамлекетте болушкан. Анын курамында уюмга мүчө мамлекеттердин студенттери бар. Эми алар 6 сентябрда Казакстандын Алматы шаарында болушуп, андан соң Азербайжанга сапар алышат. Бул жылкы гастролдор Түрксой уюмунун юбилейлик 10 жылдык мааракесине карата уюштурулган. Жаш таланттардын катарында Калый Молдубасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын студенттери дагы бар. Нурбек Боркошев, Ербол Дүйшөнкулов, Маданият жаңылыктары. Толгоп тарткан кыларкан, торгашкаттын кермеси, топ жыйында сайраган Токтогулдун гербези. Залкарабыз Токтогул Сатылгановдун комуздары бүгүнкү күндө гербезин оболотуп, мурас болуп муундан муунга өтүп, кыргыз менен бирге жашап келатат. Кыргыз комузунун азыркы учурга чейин келип жетүүсүнө өзүнүн ат көтөргүс салымын кошкондордун бири катарында Төкмө акын ойчул ырчы Токтогул Сатылгановду айтууга болот. Өзүнүн кыйчалыш оор турмушунда акыйкаттыкты жар салып ырдаган акын комузчулардын алгачкы мектебин түптөөгө зор салым кошуп, көптөгөн комузчулардын чыгармачылыгына шыкак берүү менен устаттык жолдо мыкты аркалаган. Төкмө акын абалкылардан калган салттуулап, жамактаган жерден өзүнүн черткен комузун тартуу кылып берүү менен бирге акыйкаттык насаатырлары элдин жүрөгүндө сиңип байыралып келет. Дал ошол Залкар Төкмө акыныбыздын черткен комузунун бирде анасы Кайнарбек Бийлебаевде дагы болуп, чыгармачылыктын улуу жолунда өз таскагын Токтогулдун комузу менен ташкындатып келет. Үч кылтек, үч кыл комуз чертилбейт, күүгө келбейт чебер колсуз. Оп-оңой көргөн көзгө жүкчөнөкөй, бирокта айта тургус, сөзү толгус деп Алпакыныбыз Алпыл Осмонов жазып калтыргандай эле. Дал ошол 9 сентябрь комуз күнүнө арналган майрамдык самалка карата биз Кайнарбек Бийлебаев агайыбыз менен маектешүүгө турук атайын бел будук. Аны эмесе ошо агай айтып өтсөңүз ушул эле комуз чертүүңүзгө эмне себепкер болду, канча убакыттын жүзү болуп калды, ошолор боюнча бизге бир маек коюп берсеңиз. Комуз черткенде эми бул өзү кичекеймен бери эле чертип кармадым, 5 жашыман баштап. Анткени бул кандан келсе керек. Атам бул чоң комузчу, анан кийин акын киши болчу. Ошондой эле апам дагы ошо музыкага жөндөмдүү адам эле. Бул өзү кадимкидей ооз комуз кагып, анан кыргыздын баягы салт туурларынан ырдап жүргөн киши болгон да. Анан кийин мектепке окуп калганда мектептин өздүк көркөм чыгармачылыгында ошо катышып, ошо 1-класста эле барганда ошо Аман Абдышев деген мугалимден комуз үйрөнүп калдым. Топ ичинде да сайраган мына бул Токтогулдун кербези. Олкун бире жазып өткөн соң журтум толгонуп айтып келбесиңби. Ошол ар бир көрүп жаткан көрөрмандар дагы колуңуздагы комузду көрүп алгач эле ошол Токтогул атабызды элестетип кетет. Анан ушул Токтогул атабыздын комузу сизге кайсы жактан келип калды? Ошол колуңузга тийген боюнча бизге бир Бул комузду тийип калган убагына мына быйыл бир кылым 7 жыл болду да. Биздин үйдө жүргөнгө. Төлөбай деген акебиз, Жауыз атабыз 5 таштын оозу Арашанга чейин узатып барган экен. Анын ичинде мен атамда болгон бир 14-15 жашта элем дейт. Анан ошондо коштошуп, нары узатып атканда жанагы малдардын баары жеткириш керек да. Ошол элден кошулуп жеткиргендерде. Анан ошондо атаң көрү унутуп бараткан турбаймынбы деп, анан кийин атам ошо жүргөн убакта ошо комузду чертип ырдап таймабаган өнөргө шыктуу киши экен. Анан ушул комузду коюндан алып
анан атама берген экен. Баракелде. Негизи комуз жок кыргызды элестетүү кыйын да. Ошол келе жаткан комуз күнү менен жалпы жумурай журтта кыргыз элин ошол комуз сүйөрмандарын, комуз күйөрмандарын дегеле кыргыз журтчулугун майрамы менен бирге куттуктап өтсөңүз. Эми мынакей бул комуз күнү демекчи бул кыргыз көөнөзүндөн илгертеден бери атадан балага кылымга өтүп келаткан кыргыздын ошо салттуу аспаптарын бири ошо комуз. Мына ошо комуз күнү деп бекеринен президентибиз 29-жылда жарлыкка кол койгон жок. Келаткан 9-сентябрь кыргыз комуз күнү менен бүтүндөй кыргыз журтчулугун куттуктайм. Ошо кылымдан кылымга ата бабадан келген комузубуз мындан дары ошо кыргыздын күүлөрүн, акындардын ырларын жана оондорун дүйнө элдерине тарата берсин деген ошо куттуктоомду айткым келди. Ай чыгармачылыгыңызга ийгилик, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дал ошол комузда кол ойнотуп, кыргыздын аталарыбыздын калтырып кеткен күүлөрүн аткаруу менен кыргыздын атын дагы да болсо дүйнөгө колдоп бериңиз. Анда эмес урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз атайын комуз күнүнө арналган бир аз болсо да маектешүүнү жыйынтыктоо учур келди. Баарыңыздарды комуз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Күзгө сапарлаш майрамдардын бири мамлекеттик тил туурасындагы мыйзам кабыл алынган күн. Республикабыздын бардык аймактарында жана мекеме ишканаларда атайын иш-чаралар өтүп жаткан кез. Ал эми дүйнө элдерин биздин мекенге кызыктырып атканда тилибиз, дилибиз, маданиятыбыз, кыргызча сүйлөп, жашап, иштеп аткан Корей улутундагы каармандар жөнүндө Айбек Асанбек уулу айтып берет. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дегендей, илим менен техника өнүккөн учурда тил үйрөнүү ашыкча болбос. Биз кыргыздар дүйнө элдеринин тилдерин үйрөнүүгө аракет кылып жатсак, башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилинде сүйлөп, каада салтыбызды беш колундай билгендиги кубандырат. Эки тил бар да, орус тили, кыргыз тили. Бирок мен Кыргызстанга келгендиктен албетте кыргызча үйрөнүш керек. Мындай орусча үйрөнүп калсам, кыргыздар менен мамиле жакын болбойт деп ойлодум. Ошондуктан кыргызча тандадым. Кореялык Сон Донгюен мырза Кыргызстанга келгенине 12 жылдын жүзү болду. Алгач Орто Азиядагы көп өлкөлөргө сапарга чыгып, акыры Кыргызстанга токтогон. 2008-жылы келип, бизге студент катары кирди. 3 айдын ичинде кыргыз тилин өздөштүрүп турду. Анан аябай кыйналбайм да, жакшы сүйлөп отурду. Анан мен 1-курстан баштайм деди. Анан баягы мен кабыл алууда ошолдо техникалык катчы болуп иштеп аткам. Анан кабыл алып 1-курска ошо аял экөө кирди кадимгидей. Анан сабактан такыр калтырбайт. Өзүнүн балдарынан айтып атпайм, балдары бир 20-25 жаштагы жаш кичүү балдар менен окуду. Анан аларга байке болуп алды, бирине ата болуп алды, аялы апа болуп алды. Ошолорго камкордук көрсөтүп, ошол группасында жакшы окуган студенттердин бирине айланды. Кыргыздардын салт санасына, этнографиясына аябай басым жасап, анан 2 жыл бизде окуп бүтүргөндөн кийин эле анан бизден Америкага которулуп кетти. Анан ал жактан окуусун бүтүп келди. Анан окуусун бүтүп келгенден кийин эле кайра ошол эле биздин университетке, анан ошонун ичинен тарых факультетинин студенттерине кайра демөөрчүлүк кылып баштады. Биздин ошол студенттер, жакшы окуган студенттерге стипендияларды бөлүп берип баштады. Корей тили көп баскычтан турганы менен башка улуттун тилдерине караганда үйрөнүү оңой. Корей сөздөрүнүн кээ бир айтылыштары, жазылыштары кыргыз тилине окшоп кетет. Ошол үчүн мага кыргыз тилин үйрөнүү кызык болду дейт каарманыбыз. Корейлер үчүн аябай оңойраак. Грамматика, сүйлөмдүү бирдей эле да. Дагы анча-мынча окшогон тиги сөздөр бар. Кыргыз тили билбеген кыргыздар бар. Башка өлкөдөн келгендиктен мен менен жолуккан сайын жаштары, улуулары айырмасы жок. Мен менен биринчи баштаганда орус тили менен баштайт. Мен кыргызча сүйлөсөм, алар таң калышат. Кыргыз элдери биринчи кыргыз тили, кыргыз маданият салттары сакташ керек. Анда башка өлкөдөн келгендер дагы кыргызча менен кыргыз салттары, маданият ошону үйрөнүш үчүн аракет кылышат.
Бул киок тамгасы к, нин, бунун жанына кайра үндүлөрдү жасак. Аны жасак, ылдый кичине сызабыз, кайра ошонун ортосунан эле. Сон Донгвион учурда кыргыз жаштарына корей тилин үйрөтүү менен алек. Кээ бир кыргыздарга караганда ал да канча тилди жакшы сүйлөйт. Ал тургай кээ бир жаштарды уяткырып, кыргызча туура так сүйлөгүлө деп үндөп келет. Кыргыз тилин ушунчалык берилип сүйүп окуп, аягыл өкө тең ошо Бишкекке кыргыз тилинде сүйлөгүсү келишет да. Анча мынча биздин кыргыз адамдарга, киргиздерге салыштырмалуу агай абдан жакшы сүйлөйт. Мен келгенде ош шаарынан тилиң бурулган эмеспи, сүйлөчү мен аныктайын деп анан сүйлөгөмдө сен оштук экенсиң. Билип койдум деп. Анан кээ бир балдар келсе сен арындык экенсиң, кыргызча таза сүйлөйт экенсиң деп уже баягы акценттерди, биздин баягы диалектилерди айырмалап калыптыр да. Бир топ жаштарга үлгү деп да айтсам болот, себеби агайдын расписаниясын карап көрсөм, ошол жаңы программаларды ойлонуштурам деп Кореяга чейин барып, бизге ошол балдарды кантип мен Кореяга барып окутуп келе алам, стипендияны кантип бөлүтүрөм деп, ушулардын бардыгын пландаштырып алып, абдан көп ойлонот да. Карманыз кыргыз тилинде эркин сүйлөгөндүгү үчүн аны жогорку окуу жайында Бакыт деген ысымы каршып Бакыт агай деп кайрылышат. Сон Донгвион мырза бул ысымга ыраазы. Башка улуттун өкүлү болсо дагы кыргызча түш жоруп кыргыз тилинде сүйлөгөнү бир топ тилибизди билбегендерге үлгү болор. Дептер болсоң сансыз барактуу, из калтырар мен бир сыяңмын дегендей биздин кадамдар жашоодогу эмгектерибиз пайдалуу из менен эсте калып, ар бир күн жакшы гана жаңылыктар менен коштолсун. Ал эми кечиңиздер болсо ойдогудай улансын, кайрадан эфирден жолугушканча аман болуңуздар.